Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына акцияга чыгышты. Шайлоо бюллетендерин колго саноо аяктады. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кол салуу болду. Милиция окуяны иликтей баштады. Жогорку кеңеште депутаттар Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бакытбек Жетигеновду кол тийбестиктен ажыратуу маселеси боюнча комиссия түзүлдү. Кутман кечиңиздер менен түз эфирде Азаттыктын жаңылыктар чыгарылышы, студияда мен Рахат Кеңешова. Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий окуялар бүгүн дагы өнүгүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында шайлоонун жыйынтыгына нааразылардын митинги бүгүн дагы өттү. Бул мекеменин жетекчилиги шайлоого катышкан партиялардын өкүлдөрү, жарандык активисттер менен жолугушуу өткөрдү. Боршайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова бюллетендерди колго саноо бардык добушканаларда жыйынтыкталганын билдирди. Ал эми добуштарды эсептөөдөгү мүчүлүштүктүн себебин түшүндүргөн адис, талапкерлер алган добуштар партияныкына кошулуп калган деп түшүндүрдү. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов шайлоого байланыштуу соңку окуяларды айтып берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында 28 ноябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын өкүлдөрү кайрадан акцияга чыгышты. Чогулгандар парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Өйдө жактан сөз бар да басым кантип. Шайылдабековдун башка экөө эмес да. Жалгыз өзү эле барын жаза бербейт деп ойлойм мен. Ошол жерде кандай почет болбосун көрөсүңөр, аяк ушундай болот. Бийликтин гана сүйрөгөн, бийликтин гана жардам берген партиялар өтөт. Болду, эл ушундай чечимге келип калды. Булар кандай санабасын? Анткени булар шайлоону таза өтө салган жок. Имараттын сыртында митинг болуп жаткан учурда ичинде БШКнын маалыматтык шайлоо системасында кетирилген мүчүлүштүктөрдү талкуулаган жыйын өтүп жатты. Боршайкомдун адиси техникалык ката кетип, автоматтык эсептөөчү урналардан түшкөн маалыматтарды системага чыгарууда талапкерлер алган добуш партияга кошулуп калганын билдирди. 33.345 добуш бул бюллетенде партия жана ичиндеки талапкерлерге белги коюлган. 11.961 добуш Ата Мекен партиясынын өзүнө гана берилген, ичинде талапкерлерге коюлган эмес. Бул жана бюллетенди автоматташтырылган эсептөөчү урунан окуган жыйынтыгы боюнча да. Үстүдө көрүп турганыңыздардай жана 78.651 деген сан жана жанындагы проценттик көрсөткүч 6,14. Ошол жер каташылып кеткен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова дагы техникалык ката кеткенин, бирок ал ката шайлоонун жыйынтыгына таасир этпегенин айтып, саясий партияларды кол санактын жыйынтыгын күтүүгө чакырды. Анын айтымында парламенттик шайлоодогу бюллетендерди кол менен саноо бардык добушканаларда жыйынтыкталган. Кол менен саноонун жыйынтыктары биздин системага киргизилип атат азыр. Бир нече процент, 40%га жакын бирдиктүү округ боюнча, 20 округ боюнча 100%, 21 мандат округ боюнча толугу менен келип түштү бардык кол менен саноонун жыйынтыктары. Буга бир нече убакыт керек болот да. Анткени азыркы жаңы система менен биз ар бир участка боюнча бир протоколду киргизбейбиз. Ар бир участка боюнча 23 протокол киргизилет. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын өкүлдөрүнө жана алардын IT адистерине системадагы мүчүлүштүктөрдүн себебин толук түшүндүрүп бергенге даяр экенин айтты. Бирок мындай сунуш шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жаткандарды ынандырган жок. Биримдик Мекеним творили беспредел, такие же слова были. Өткөн жылы биримдик менен Мекеним Кыргызстан каалаганын кылып жаткан учурда ушундай эле сөздөр айтылган. Анда дагы арыз менен кайрылгыла, расмий жыйынтыкты күткүлө дегенсиздер. Аягында кезектеги бийлик алмашуу болгон. Биз бийликтин алмашышын жана революцияны каалаган жокпуз. Биз тынч өлкөдө жашагыбыз келет. Бирок анын бир эле жолу бар. Бийлик БШКнын курамын толугу менен жаңылап, кайра шайлоонун мөөнөтүн аныкташы керек. 28 ноябрда добуш берүү аягына чыккан учурда автоматтык эсептөө системасы бир өчүп күйүп, жыйынтыгында башламандык жаралган. Бул көрүнүштү президент БШК жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет техникалык ката экенин айтса, оппозиция муну көз боемочулук катары сыпаттап жатат. Айбек Бийбосунов, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салгандарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Президент Садыр Жапаров бардык жагдайларды иликтеп, тиешелүү чара көрүүнү тапшырды. Саясатчы журналисттерге билдиргендей, бүгүн Бишкектеги Парк Отель мейманканасынын ресторанында бирөөлөрдүн уур токмогуна кабылган. Жаалданган топ анын чөнтөк телефону менен көз айнегин тартып алган. Текебаев окуяны саясий мотиви бар деп айтты. Алардын эмеси ушул эмне үчүн шайлоо бүттү, аны моюнга алгыла, силер жеңилдиңер, биз уттук, жаңы 4 жашта. Силер бизге орун көрсөтүшүңөр дейт. Эмне үчүн эл Бишкектин алдына чыгат? Чыгат, окугу. Жуплашып отуруп келип, анан главарь качып кетти. Адамдар келип калды. Эми уруп, күч көргөзүп аткан экөөчө эле болду. Экөөчө болду. Эми калгандары мындай топурак жүргөн адамдар, эми алар ушинтип эле туруп калышты, байке болду деп. Анткени алар ошо милиция келип калды деп ойлоп турушат. Бирок жакын жерде милицияда турган алардын бирөөсү басып келген жок. Мен ушуну басап эле билем. Бирөөсү басып келген жок. Текебаевке кол салгандар ким экени азырынча белгисиз. Бийлик өкүлдөрү бул факт боюнча иликтөө жүрүп, тиешелүү чара көрүлөрүн билдирди. Андай болбош керек эле. Не только Текебаев эмес, белгилүү саясатчы эмес. Жөнөкөй жаранга дагы эч ким кол тийбестик сакташ керек. Биздин мамлекетте мыйзам иштеш керек. Ар бир жарандын коопсуздугу мамлекет тарабынан кайтарылыш керек. Мен азыр ошон бар жумушка барайын, тактайын, эмне болгонун билейин, анан кийин укук органдарынан сурайын азыр, эмне болуп атат, кандай тергөө жүргүзүп атабы эмне. Өмүрбек Текебаев 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Атамекен партиясын жетектеп барган, ал партиялаштары менен шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай жокко чыгарууну талап кылууда. Ал арада жогорку кеңеште 3 эл өкүлүн кылмыш жообуна тартуу маселесин карай турган депутаттык комиссия түзүлдү. 7 депутат кирген комиссия 1 ай ичинде Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Зулпукаровду жана Бакытбек Жетигеновду кол тийбестиктен ажыратып, жазага тартууга болбосун иликтеп, өз корутундусун берет. Аталган 3 депутатты жоопко тартуу үчүн кол тийбестиктен ажыратуу өтүнүчүн парламентке башкы прокурор Курманкул Зулушев жөнөткөн. Бүгүнкү жыйында мөөнөтү дээрлик аяктаган. Парламентте комиссия түзүүнүн зарылдыгы барбы деген маселе жаралды. Ушул 3 депутатыбызды биз тагдырын чечип беришибиз керек. Каршы берип чыгара турабызак, чыгарып, алар ар кимибиздин башыбызга түшүп калышы мүмкүн мындай иш. 5 жыл, 6 жыл чогуу отурдук ошо депутаттарыбыз менен, чогуу. Очередке тургансыңар кече, кана бүгүн ошол СДПКнын депутаттары, лидери кана. Ушулар келип бизди үндөш керек эле, кегиле жардам бергиле деп. Чыгарып коелу коллегаларыбыз деп. Ошентип кайчы пикирлерден кийин 7 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Белгилүү болгондой, парламенттин мурунку төрагасы Асылбек Жээнбеков менен КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып, ал эми КСДПнын дагы бир өкүлү Бакытбек Жетигенов бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен тергөө абагына камалган. Бул эл өкүлдөрү эч кандай айыбы жок экенин билдиришкен. Эл аралык темалардан эми АКШда мектепте окуучу тапанчадан туш келди ок атып 3 өспүрүм каза болду. Коронавирустун омикрон деген жаңы штаммынан улам бир мамлекет чектөө киргизүүдө. Алматыда бийлик аялдардын укугун коргогон жүрүшкө уруксат берүүдөн баш тартты. Сөз кезеги Элиза Кененбаевада. 30 ноябрда Американын Мичиган штатындагы орто мектепте 15 жаштагы окуучу тапанчадан туш келди ок атып 3 өспүрүм көз жумду. Биз 3 окуучуну жоготуп алдык. 16 жаштагы бала ооруканага алып баратканда кайтыш болду. Ошондой эле 14-17 жаштагы 2 кыз көз жумду. 8 адам жараталды. Алардын арасында 1 мугалим бар. Жаракат алгандардын экөөнө операция жасалды. Калган 6-оонун абалы туруктуу, шектүү каршылык көрсөтпөстөн кармалды. Азырынча ал эмне себептен мындай ишке барганы белгисиз. Президент Джо Байден жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Бул окуя АКШда куралды көзөмөлдөө жана психикалык саламаттык тууралуу талаш тартышты кайрадан көтөрдү.
Коронавирустун омикрон деген жаңы штаммынан улам бир катар мамлекеттер чек арадан кирүү эрежелерин катаалдаштырууда. Гонконг менен Жапония каттамдарды чектесе, АКШ авиа жүргүнчүлөрдүн баарынан ПЦР тесттин жыйынтыгын талап кылат. АКШдын оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору 30-ноябрда билдиргендей, учурда тест тапшыруу протоколдорун өзгөртүүнүн үстүндө иш жүрүп жатат. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму каттамдарды чектеп, чек араларды жабуу вирустун жайылышын ооздуктабай, тескерисинче экономикалык сокку урушу мүмкүн экенин эскерткен. Азырынча 20дан ашуун мамлекетте аныкталган коронавирустун жаңы түрү канчалык жугуштуу экени белгисиз. Ошондой эле азыркы вакциналар жаңы штаммдан канчалык коргой алаары дагы так белгисиз. Алматы шаарынын бийлиги эмдиги жылдын 8-мартында өтө турган аялдардын укугун коргоо жүрүшүнө уруксат берген жок. Буга чейин активисттер акция өткөрүүгө уруксат сурап, бийликке кайрылышкан. Алардын айтымында бийлик эпидемиологиялык кырдаалды эске алууну эскерткен. Ошондой эле кала жетекчилиги уюштуруучуларга арызын кайра алууну өтүнүшкөн. Активисттер буга макул болбой, 12 декабрда акция өткөрүүнү сунушташты. Быйыл 8-мартта Алматыда жүздөгөн аял гендердик теңчилик үчүн жүрүшкө чыккан. Алар үй бүлөдөгү зомбулук, сексуалдык азчылыктардын укугу сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүшкөн. Айрымдар бул жүрүш казак элинин улуттук баалуулуктарына каршы келээрин айтып жүрүшөт. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында бүгүн жараат алган бир кыргызстандык ооруканада. Бул маалыматты Азаттыкка Баткен районунун акимчилигинен тастыкташты. Мал кайтарып жүргөн кыргыз жаранын тажик чек арачылары кармап, кайра кое беришкени айтылды. Окуя болгон Көкташ айылында абал азыр тынч. Эми бүгүнкү күндүн башка жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелдиде. Европа биримдиги Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байкоо салган билдирүүсүндө шайлоо тынч жана жакшы уюшкандыкта өткөнү менен добуш сатып алуу жана үгүт эрежесин бузуу сыяктуу терс көрүнүштөр болгонун белгиледи. Добуштарды эсептөө жана алгачкы жыйынтыкты чыгаруу учурунда көйгөй чыкканын кошумчалап, бийликте атайын иликтөө жүргүзүүгө жана себебин элге түшүндүрүүгө, кийин андайга жол бербөө үчүн тийиштүү чара көрүүгө чакырды. Брюссель кыргыз мыйзамдарына парламенттин ролун алсыраткан өзгөртүүлөрдүн киргизилиши жана шайлоо алдындагы олуттуу мыйзамдык өзгөрүүлөр жарандардын шайлоого катышуу активдүүлүгүнө терс таасирин тийгизди деп баалаган. 28 ноябрдагы шайлоого эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден жүздөгөн байкоочу көз салып, саясий өнөктүк жалпысынан таза өткөнүн, автоматташтырылган системадагы мүчүлүштүккө көңүл бурууга кеңеш берген. Клоп басылмасынын YouTube'дагы видеосу өчүрүлгөнүнө байланыштуу Сараеводогу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору деп аталган уюм билдирүү жасады. Анда өкмөттүн көз каранды эмес жаш журналисттер тобуна каршы агрессивдүү аракеттерине YouTube'да кошулушу мүмкүн экенине ишенүү кыйын. Видеонун өчүрүшү автоматтык гана таасир этүү болду деп кабыл алгыбыз келет деп айтылат. 27 ноябрда YouTube'да Клоптун шайлоочуларга каттоолуунун жол-жобосун түшүндүргөн видеосунун кыргызча варианты өчүрүлгөн. Орусчасы ошол бойдон турат. Клоп Азаттык менен бирге кыргыз бажысындагы тамырлашкан коррупциянын жана аны бажынын мурдагы жетекчилеринин бири Райымбек Матраимов калкылап турганынын бетин ачкан. Кыргызстанда быйыл ВИЧ инфекциясы менен катталгандардын 80% вирусту жыныстык жол аркылуу жугузуп алганы, 5% ийне сайынган баңгилер экени аныкталганын республикалык СПИД борбору билдирди. Жалпысынан ВИЧ чуккандардын саны өлкөдө 11 миңден ашты. ВИЧтин акыркы стадиясы СПИДтен Кыргызстанда ушул күнгө чейин 2,5 миңге жакын адам каза тапты. Бүгүн дүйнөдө СПИДке каршы күрөш күнүнө байланыштуу иш-чаралар өтүүдө. Ипотекалык насыянын мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин узартылды. Тийиштүү мыйзамга кол коюлганын 1 декабрда президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик ипотека боюнча жаңы программага ылайык насыя алуунун жол-жобосу быйыл өзгөргөн. Эгер буга чейин жылдык үстөгү 6-8% насыя 15 жылга берилсе, эми 4% менен 25 жылга чейин берилет. Мурдагыдай дарыгерлер, мугалимдер жана башка социалдык жактан аз камсыз болгон категориялар деген чектөө болбойт. Арыз каалоочулардын баарынан кабыл алынат. Оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевка кол салуу социалдык түйүндөрдө дагы чуу жаратты. Текебаев өзү окуяны саясий чабуул деп бааласа, интернет колдонуучулар ар кыл версияларды айтууда. Бул жана башка темалар жөнүндө Канат Рыскулов айтып берет.
Таламандын тал түшүндө Бишкектеги мейманканада Атамекен партиясынын лидери кол салууга кабылганы соц тармактарда чоң чуу жаратты. Бет кап кийгендер саясатчыга кол салгандагы сүрөттөр кырнетте желдей тарады. Кактус медиа кол салууга шектелген топ ага чейин эски аянтта жүргөнүн жазып чыкты. Камераларды карап эле кол салгандардын мейманканага барганын көрсө болот. Парк отелде Өмүрбек Текебаевке кол салып болгонун кабарлашты. Ага кайсы бир топ кол салып, сабоого аракеттенгени биздин маданиятка чоочун көрүнүш. Кыргызстанда саясий зомбулукка орун жок. Текебаевке кол салуу биринчи кезекте Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Ташиевке сокку. Баарынан да ошол экөөнө пайдасыз, а башка күчтөргө пайдалуу. Мамлекет башчысы өлкөнүн ички иштер министрлигине бул факты боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Өмүрбек Текебаевка карата орун алган аракеттерди жасаган адамдарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды. Жаш саясатчы Темирлан Султанбеков Facebook баракчасына эски ачык саясат гезитинин архивдик сүрөтү менен бөлүшкөн. Анда гезиттин 2015-жылкы санына Садыр Жапаровдун бул шайлоону эл эмес, компьютер чечет деген макаласы башкы бетке чыккан. Кызыгы, азыр президенттин компьютерге ишениши канчалык деген суроо бүйүргүзүткандай. Ошол шайлоону эмес, ушул шайлоону компьютер шайлады го. Кыргызстанда жакынкы жылдары насыбайга тыюу салынат. Бул тууралуу чылым чегүүгө каршы бирикменин өкүлү Рахат Мамыткожоев билдирген. Насыбай өндүрүүчүлөргө 3 жыл берилип, андан соң зыяндуу затты өндүрүү, алып кирүү жана сатуу токтойт. Эбак киргизиш керек болчу. Тажатышты. Ар жерге түкүрүп кетишет. Шаардын көчөлөрүндө какырык азаят эле, жакшы демилге. Балким эл баскан жерде түкүрүк жоголот. Акыркы видео бир нече күндөн бери соц тармак колдонуучуларынын маанайын көтөргөндөй, минтип айылдагы апалар чанага түшүп тойго баратат. Кубанычтуу апалардын чанасын неберелери эшекке чегип алганын көрүүгө болот. Апа, секим бар эле. Апамдар кетип отурушка кетти. Ой, молодец. Айдара. Ушуну менен баяндоо маягына чыкты. Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө. Азаттык бардык социалдык түйүндөрдө бар. Бизди окуп бөлүшүңүз. Эми программабыздын соңунда эртеңкиге аба ырайы тууралуу маалымат. Азаттыктын бүгүнкү жаңылыктар топтому мына ушундай болду. Биздин бардык көрсөтүүлөрүбүздү сайтыбыздан жана YouTube'дагы каналыбыздан таап көрө аласыз. Ушуну менен Азаттыктын түз эфирдеги жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Эртеңкиге чейин сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.